Sağındım sizdi. Маекчим жакшы ачылып берсе. Жакшы башталат окшойт деп атам. Мен ушу сен чакырып атканда эле айтканмын да байкелерге. Неме Элмирбек байкенин өзү ушул бала депчи. Сен мындай токтоосуң да өзүң, Ал нерсе сага бал да. Аябай жагымдуу. Бир күнү сынып кеткенде көмөлөнө түшөт да. Жер менен жексен болуп калып, ошондон туруш кыйын болуп калат экен да. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Эмне эрте үйлөнүп ал? Тырпырат эле келип баса калса анан. Эртең телпектеп дилдиктеп кетсең таяк жейсиң. Отура берсем, узабай эле, көп узабай эле өлөт окшойм дейт. Талантын көрүп, алаканга салып бап эстеген келет. Адамкерчилигин көрүп, сайгалып барып эле атып салган келет дейт. Күмүш чач менин жан досум. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы, балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Армаңыздар урматтуу YouTube каналымдын көрөрмандары, бүгүн дагы мындай көрөнгөлүү, сонун, терең маек болот деп ишенем. Маекчим жакшы ачылып берсе. Кутман Садыбакас, Төкмакын бүгүн бизде мейманда. Саламатсыңбы? Арбаңыз, саламатсызбы? Сен мындай токтоосуң да өзүң, Аябай деле эмес. Тентектигин каяктан кармалат сенки? Тентектигим курдаштар менен достордун арасында. Жакын кишилердин арасында. Азыр мага мындай жабык, түнт, ойдун түйүнө терең сүңгүгөн, ошол жакта чаба куруп кетип калган бир бала сезилип атат да. Анан көкүрөгүңдө бир түпөйүл болгон суатат. Жок, менде баары жакшы эле, кадимкидей. Кадимкидей. Күндүн ачыгына кадимкидей сүйүнүп атасың, жаздын келиши жүрөк менен өтүп атат. Аябай сонун. Бүгүн маанайда сонун. Сиз чакыргандан бери аябай сонун дегендей. Же уйкуң канбай калдыбы? Канды. Кандыбы? Атайын эрт уктадым эле сизге. Эштеп менен уруш жебейин деп. Сон дайыма эле ушундай өз учурунда келген пунктуалдуу, жоопкерчиликтүүсүңбү же мунуңар мындай ырчы чорчуларды аксап турат да, сенде да аксайбы? Ар кандай акыбал шартка жараша негизи. Бирок көбүн эсе кечикпейин аракет кылам сөзсүз түрдө. Мындай айтыштарда байкап калам да, мындай жакшы, бу жаш чыгып келаткан төкмөлөр мени кубандырып атат. Салмагы менен кубандырып атат. Айтышканда сонун айтыш көргөзүп атат. Алардын баарын да ичимен баамдап отуруп, анан кичине учуу сукур эмескен, учугубуз уланып келаттыр деген бир ой пайда болот. Мындай анан ошолордун ичинен эң баалаганым сенсиң да. Аябай Элмирбек байкеге эмнегедир окшоштурам. Салмагыңды, келбетиңди, мүнөзүңдү балким. Эч ким айтпайбы антип? Мен негизи бул сөздү көп угам. Көп адамдар азыр көбүнчө коомчулукта дагы аздыр көптүр өзүбүздүн аудитория пайда болот экен дегендей ырдап колгомуз алып ушу өнөрдү аркалап жүргөндөн кийин бул сөздү мага көп киши айтат. Анча-мынча көрөрмандарыбыз дагы бар, алар дагы айтат. Элмирбек Маналиевге окшошсуң, Элмирбек Маналиевдей болосуң буюрса деп. Анан мен өзүм негизи ошол кишиден таасирленип, ушул кишидей болсом деп ырларын ырдап, жада калса кыймыл аракетинен бери бир кезде туурагам ачыгын айтканда. Анан ошол себептен болушу мүмкүн. Анан кийинчерээк бир жакшы байкелердин кеп кеңеши менен Данияр байкелер менен сүйлөшүп, бир топ чай ичип отуруп калганда анан
көп киши айтып жүрүштү. Ушундай деп. Чеч маскаңды депчи. Анан колдон келишинче азыр кутман болгонго аракет кылып атам азыр. Бирок Элмирбей Маналиевдей болсоң деген жакшы тилек, ошол кишиге окшошсуң деген сөздүн өзү эле мага зор сыймык. Ал кишидей болуш менимче мүмкүн эмес болсо керек. Бирок ошол кишиге окшошсуң деп койгон сөздүн өзү абдан толкундантат. Мен үчүн чоң сыймык. Азыр дагы маектин башында эле сиз ошол сөздү айтканыңызга бүгүн толкунданып жакшы башталат окшойт деп атам. Мен ушу сен чакырып атканда эле айткам да байкелерге. Неме Элмирбек байкенин өзү ушул бала депчи, аябай окшош, баскан турганы, салмагы деп. Анан өткөндө Нурсултандын концертинде дагы мындай айтышканыңар аябай көкүрөккө толду да. Сонун сен мындай эмоцияга берилбей, желпип кетпей, мындай так ордуңда отуруп айтышканың мага жагып атат да. Кээ бирөөлөр мындай эмоция калтырып ийеткен, кээ бир жерден чычалап кететкен, кээ бир жерден мындай жеңил желпиге өтүп кететкен. Но бирок мындай салмак аябай таасир береткен көрүүчүгө. Өзүңүз жакшы билесиз. Элмирбей Маналиев агайыбыздан дагы жана башка көптөгөн акындардан, агаларыбыздан ушундай маектешип жакшы пикирлерин угуп келатабыз. Айтыш бул эки акындын улуу баарлашуусу деп көп киши айтат. Туура айтасыз. Негизи андай учурлар дагы болот. Безге сайган эмедей чочуп кеткен учурлар болот. Арданган учурлар болот. Ыйлагың келген учурлар болот. Ызага батып, муунуп, тамаң ургап, тилиң таңдайга чапташып, оюңда болгон нерсени ойлоп алып, ошол нерсени сала албай, өнөктөшүңө болгон ичиңдеги ачууну баса албай, маселен, ошол нерселерден улам чалынган учурлар болот. Тар чөйрөдөгү айтыштарда да кандай болот, чоң чөйрөдөгү айтыштар дагы ошондой болот. Бирок көбүн эсе биз агаларыбыздан, улуулардан уккан кеңешибиз боюнча арданбаганга, ошол нерсени жакшы нукка бурганга аракет кылабыз сөзсүз түрдө. Мен да ошол нерсени карманам, сөзсүз түрдө аракет кылам. Нурсултан экөөбүздүн айтышыбыз жөнүндө айтып атасыз. Экөөбүз жаны курдашпыз экөөбүзчү негизи. Экөөбүз чогуу жашадык, чогуу басып, чогуу турдук. Экөөбүздө мындай такыр чек ара жок да ортодо. Ошол үчүн Нурсултандын айткан сөзү мага кандай сөз болбосун тамаша болуп эле тиет да. Ошол себептен ага арданмай жок бизде. Андай болду беле эл аралык айтыштарда кадимкидей ызаланып калган учурларың? Ызаланып калган учурум болду. Маселен, 2023-жылы 31-августта билесиздер, салттуу түрдө өтүп келет. Кошбайга айтыш кыргыз-казак, эл аралык айтышы 8 казак, 8 кыргыз болуп. Бул 2023-жылкы айтышта болсо, монголиялык казактардан, өзбекстандык казактардан, анан Казакстандан келген акындар менен Кыргызстандан тандоо турдан өтүп тандалып алынган 8 акын чыкты да. Анын арасында кичүүсү болуп мен кошулуп калган экем. Ош жергесинде өттү, Ошто айтыштык. Анан улам бир айтыш бүтөт. Айтыш бүткөндөн кийин анан ошол жерден кармап атты да кагазды, кагаз кармаганда. Анан билбейсиң кимге чыгарыңды. Сахнанын артында турабыз, улам жүрөк дүкүлдөйт. Башка айтыш болсо бир жөн эл аралык казак-кыргыз деген биз мартабалуу айтыш да, биздин айтыш дүйнөсүндө өтө орду чоң айтыш. Барыбыз эңсеген айтыш. Кимге чыгып калат болдум экен, бир жакшыраак акынга чыксам экен деп тиленип, артында жүрөгүм дүкүлдөп, ары бери басып, толкунданып ушундай турдук. Улам кагаз тартат, атым чыкпайт, улам тартат, атым чыкпайт. Жүрөгүм ооруду аягына чейин. Анан эң акыркы жұп болуп чыгып калдым. Эң соңку жубум Монголиядан келген жаш акын болду да. Ал дагы жаш акын, мен дагы жаш акын.
Анан дайынданган, албетте жакшы дайындангам негизи. Мындай бир топ ой камдап, жакшы нерселерди камдап дайындандым да. Дайынданып алып туруп, анан ата-анашыман бир нерсе күтүп отурам да. Бир нерсе айтса, ошону илип калып бир нерсе десем, эми өзү мейман болсо, бизге ушундай нерсе сиңип калыптыр негизи. Өзү мейман болсо, анан ал болгондо да Казакстанда эмес, Монголиядан келип атса, канча миң чакырымды машина менен басып, өзү чарчап, өтө кыйын акыбал менен келишкен экен. Өздөрү айтып берип отурушту. Анан жүрөгүң ооруйт да бир нерсе деп айтыштан, болбосо айта турган сөздөр көп эле. Анан айткан жокмун да, жымсалдап, үстүртөм. Ушундай менин булагымы ичсең агалайым, бирок бутуңду алсаң аябайм деген сыяктуу бир ушундай үстүртөм бир нерселерди айтканга аракет кылдым. Бирок экөөбүздөн такыр айтыш чыккан жок. Айтыш болбой калды да экөөбүздүкү. Жөн эле экөөбүз эки жээк тагып кеттик. Ошону менен айтышыбыз кыска да болду, бүттү. Анан эми болоор болуптур деп өзүм дайынданган темаларымды бирдеке кылып ырдадым, кеттим. Ардандым да аябай. Мен күткөнүм башка эле. Башка акын чыкса бир жакшы айтыш курсам, жанагы ичимде турган нерсени айтып калсам болмок экен деп дарданып калдым да. Ошондой арданган учурлар болот. Мындай сөзгө сындырган болобу мындай катуу эмне кандай учурда төкмакын сөзгө сынып калат? Анын элине тийишкендеби же өзүнө тийишкендеби же кандайдыр бир жарасына тийип алгандабы? Кандай учурда? Эми бул айтыш, кээде айтышты мен өзүмдүн оюмча айтышты кээде жеңил карайм да. Жеңил караганга аракет кылам. Мындай бош отуруп, жеңил отуруп айтышсам деп кыялданам. Биздин устаттарыбыздай, улуулардай жай отуруп, ушундай эркин отуруп, чалкып, эригип деп мындай бир балкып айтышкым келет мен да. Баардык жаштардын эле кыялы ошол. Бирок ошо жаштык кезде кан дүрбөп турган кезде, от жалын болуп турган кезде кээде ар кандай сөздөр айтылат. Маселен, курдаштарыбыздан биздин деле такыр ата-анашыбыз жок эмес, бизге дагы арай көз чарай, оң тетири көзү менен карагандар дагы бар акындар арасында. Аркы эркин айткандар бар, жоктон барды жасап чыккандар бар маселен. Бирок эң арданып ызага муунуп калган кез бул ата-анашымдын айткан сөзүнө эл таасирленип алып, элдин сага болгон көз карашында экен да. Мен ушундай ойлонуп калдым. Себеби айтышып отурганда ата-анашың сага карата бир мыскылдап ырдайбы, же маселен карага кашык менен ырдайбы, же атайын чучугуңа тийгизип ырдайбы. Ошол сөзүнө эл таасирленип, элдин дүрбөп, жанагы сөздүн аркасынан элдин ошо сени көмө чаап атканы, тебелеп атканы, ошол баарынан ардана турган, ызалана турган нерсе экен да. Бирок аны көтөрүп чапсаң, кайра эле эл сага ойт да. Айтыштын эң кызык жери ошондо да. Силер кандай каалайсыңар? Силерге, мисалы үчүн мен сага күйөрман болсом, аягына чейин сени сүрөп турушумду каалайсың да, оома болбошумду каалайсыңар да, эле кандай болот ал? Албетте, эми бир күйөрмандын ошо сүйүүсүнө арзып аткандан кийин ал нерсе сага бал да, аябай жагымдуу колдоп атса, анан кетейин десе деп сүрөп атса, ал нерсени кое бергиң келбейт, ошол эйфориядан чыккың келбейт маселен. Бирок айтыштыкы жаңы эле сиз айткандай экен, ким көтөрүп чапса ошол жака ойт экен да бир топ. Бирок эми күйөрмандарда карагандай, көпчүлүк деген көпчүлүк, бирок кээ күйөрмандар болот. Кээ бир күйөрмандар ой деп биздин те устаттарыбыздын атына чейин атап, ой сен деген андан күчтүүсүң деп жибергендер бар да. Ушунчалык колдоп жибергендер дагы бар. Уялтып жиберген учурлар дагы болот да. Эми каалайсың албетте. Сөзсүз каалайсың да, жакшы сөздү кантип каалабайсың, сага эле көңүл буруп турганын кантип каалабайсың. Бирок
калыстыктын болгон жакшы деп ойлойм мен. Кечке эле сага мындай кол чабуулар, сүйүү, таттуу сөз бери берип ушул нерсе мындай наркотик сынду сени ошол нерсеге отургузуп койбойбу? Кийин ал нерсе болбой калган учурда сынып калыш оңой болот да. Бул дайыма биз байкайм да ушул белгилүү адамдардын арасынан мындай өзүнүн атагына, даңкына, атына, талантына аябай таянып алышат дагы. Ошол нерсе бир күнү сынып кеткенде көмөлөнө түшөт да. Жер менен жексен болуп калып, ошондон туруш кыйын болуп калат экен да. Мен өзүмдү даярдаганга аракет кылып жүрөм да азыр. Мындай бир буга чейинки болуп өткөн күндөрдү, буга чейинки басып аткан жолумду, аркамды көп кылчайып карап ойлонуп жүрөм да. Себеби кечээ эле ой сен укмуш экенсиң, сен деп аткан кишилердин башкача көз караш менен карап калган мезгилдери болду да ушулар. Анан көрүп эле атабыз азыр коомчулукта кандай болуп атканын, эл сүймөнчүлүгүн айланып, эл коштоп, кол чаап, эл сүрөп, кайра ошол эле эл кайсы сазга тыгып коюп атканын көрүп билип атабыз да. Эми азыр маалымат доору, технология доору, баардыгы телефон менен ушул баардык нерсе ачык айкын эле көрүнүп турган учур азыр. Анан ушуларды карап баамдап, ой жүгүртүп ойлонот экенсиң да. Бат эле экен да. Бат эле азыр алаканга салып аткандар эртең тамандын алдына таштап кетиш мүмкүн экен. Демек, оомалуу төкмөлүү, оош кыйыш болгондо дагы ушу доордо ушул миллиарддаган, сандаган маалыматтар арт артынан удургуп чыгып аткан маалда өтө абайлап, акырын басыш керек экен деп ойлонот экенсиң. Бирок мен өзүмдү ичимен дайындаганга аракет кылып жүрөм. Дайындап атам десем да болот. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Кутман, кой. Сени кур эле мактаган сөздөргө өрөпкүп, дел өрүп дердеңдеп кетпе. Акырыныраак бол деп агаларым да көп кеңеш айтат. Акырыныраак абайлап жүрөр деп. Анан абайлап жүргөнгө аракет кылып атам азыр. Маселен, кээ бир мактоо сөздөр чын-чынына келгенде адамды дердеңдетпей койбойт экен да. Учурашып, кээ бир ушул учурашкан жерден эле бир 15 мүнөттүк мактоону арт артынан айдаган кезде өзүңдү жоготуп, көзүң тумандап калган учурлар болот экен. Ошондой маалда жакшы агалардын кеңеши жардам берет экен. Анан ошондой маалда ошону сиңирип, жутуп, жакшы. Менин ушул жагым жакшы, бирок ушул эле жагымды көрүп кете бербейин эми. Кой, биякта дагы жашоо турмуш бар. Биякта дагы башка адамдын көз карашы бар. Бул мактоону угуп алып, тияка барып бирөө бетке чапса, турбай калбайын. Кой, экөөнү бирдей кармап алып, анан жүрөйүн. Ошого дайындап атам. Сон негизи Кутман, мындай сен өзүң жөнүндө айтып берсең, кандай үй бүлөдөн чыккансың, кандай ата энең кантип тарбиялады эле? Мен аябай таң калам да, бул азыркы өсүп келаткан жаштардан силерге өңчөй Нурсултан, сен жана башкалар мындай сөздү таптап, баамдап, мындай каймагын иргеп сүйлөгөндө булар кайдан алышкан? Тереңи тамыры каякта болду экен? Канткенде балдарың ушинтип кыргызчылыкты, кыргыз тилди аздектеп жашап калат экен деген ойлорум бар да. Ушул тилди аздектеп кантип балдарыбыз ушундай болуп калат экен деген сөзүңүзгө мен ушу бир жоопту ишенчиликтүү айтат элем. Баланын өспүрүм курагында эми жетилип баардык нерсени сиңирип турган маалында сөзсүз түрдө күнү түнү манас окуш керек деп ойлойм мен. Себеби манас окубаган баладан эле бир балекет чыгат экен да. Мен ушундай ойго келип калдым. Мен азыр
кээ бир эми аркабызда инилерибиз бар, кээ бир балдар кандай китеп окуйн деп сурай берди да. Манас оку эле деп жооп бере берем мен баарына. Үй бүлөм жөнүндө айта турган болсом, мен өтө жөнөкөй үй бүлөдө чоңойдум. Өзүм атам Садыбакас Байганаев деген мыкты таланттуу киши. Өзү обончу, керемет ырларды жазган. Айтор өнөрпоз кишинин үйүндө чоңойдум. Апам болсо, апам өзү кичинекей кезинде ошо бала кезинен, кыз кезинен өтө окумал киши болгон. Аябай көп нерселерде окуган, азыр ар бир сөзү уйкаш. Сайраса санада даяр киши дагы. Анан менин ата тегим жакта дагы, тайларым жакта дагы ушул өнөргө басым жасаган, өнөргө астыйдыл мамиле кылган адамдар болгон. Ошолордон жүрүп отуруп, кандан канга өтүп, ушул менин кан тамырымда зеркиреп агып турган кан ошо кишилерден өткөн, ушул талант ошо кишилерден өткөн деп билем. Мен чоң инилерим ушу жамакчы төкмакын кишилер болгон экен. Таятам да керемет ырларды жазып өзү жакшы ырдаган адам болгон. Анан атам таланттуу киши, апам да ушу жакын деп айтпадым, бирок жашоо турмуш ар кандай болот экен. Бир кезде өтө чоң кыйынчылыктар болду башыбызда. Оош кыйыш болот экен, ак карасы аралаш болот экен. Ошондой турмуштун, тиричиликтин, тирүүчүлүктүн агымында ары бери калдалактап, бир чумкуп, бир туруп, бир жыгылып, бир басып, ошондой күндөрдүн үзүндүсүн кармап, бизди багып чоңойтуп чуркап келатып, ошол өнөргө басым жасап, ошол өнөрдө өнүктүрө алышкан жок. Бирок ошо бизге өткөрүп берген экен. Биз азыр эми колдон келишинче ошо кишилерден бүтүн актасак деп аракет кылып келатабыз. Бала кезимде мал жанга жакын болуп, айылда бет туурулуп, кесек колубуз менен кыш куюп, сарай тургузуп, мал жан багып дегендей жайкысын жайлоодо, ушундай бир керемет жерде, аска таштын боорунда, бийик жерлерде чоңойдум мен. Өтө бийиктикте чоңойдум. Ошо бийиктиктин дагы тийгизген таасири мен үчүн чоң деп эсептейм. Себеби ошо бийик жердин дымагы бийик болот экен да, Шайлөөгө кай айткандай. Бийик жердин дымагы өтө бийик болот экен. Ошол дымак менен, ошол жерден алган энергия менен ушул убакка чейин өзүмдү бийик кармаганга аракет кылып келатам десем болот. Бала чагыбызда болсо эми ар кандай учур өттү. Мен бала кезимде кээде нааразы болуп кетчүмүн. Эмне эле бизде ушундай депчи. Баарын карасам эле бир жыргап аткандай көрүнөт да. Бизде эле эмнеге ушундай дечүмүн мен. Эмне үчүн бизде эле ушундай, мындай биз качан жетебиз мындай бир жакшы жашоого деп. Анан кийин ойлонуп, кийинчерээк азыр ойлоном да. Мен ошондой жашоодо чоңойгонум туура болгон экен депчи. Анан азыр шаарда бир байдын баласы болуп калсам эмне болмок эле деп ойлойм да. Бир байлатма чыгып калсам эмне болот эле. Ошо аң сезим кичине чатак болуп калса кандай болот эле. Эл менен сүйлөшө албай калсам. Ушул азыр эл менен болгон алаканы, ушул мамилени сезе албай калсам кандай жаман болмок деп ойлоном да. Ошон үчүн кубанам азыр. Бу барды жокту көрүп чоңойдук да, биз чоңоюп келатабыз. Бул жолдун башы эле. Анан даңк этип, даңкайган, даңк түшүп калганда дөөлөт түшүп калган. Дайым эле белибиз катып, ошол нерсеге даяр болуп өткөнбүз да. Сынып калган учурлар көп болот экен да. Анан элдин баары жана сен айттың го, окумуш мактап жаттап атса бир аз. Ошондо кантип иммунитет кылыш керек деп ойлойсуң, кантип ошол дөөлөткө даяр туруш керек деп ойлойсуң, оңой менен көтөрө албаган нерселер болот экен, аларга кантип туруштук бериш керек деп ойлойсуң? Дөөлөткө дейсизби же жокчулукка токчулукка? Дөөлөткө. Жокчулукту өзүп, жокчулукту ал жон териң менен сездиң.
аны басып өттүң, чыдадың деп айтайын да. Эми барчылык дөөлөт келатат, сен жолдун башында эле баласың да. Сен кийин Элмирбек байкедей мындай дөшө адам болгондо ошону көтөрүп кетүү иммунитетти кайдан табабыз эми? Мен бир эжем айтат да, бир тааныш жакшы эжем бар. Киши айтат, балдарым айтам дейт да. Силер бир жөн эле нан чыгарган, бир токош чыгарган кишинин баласы экениңерди унутпагыла деп айтам дейт да. Анын сыңарындай мен дагы өзүмө айтсам болот деп ойлойм, эгер ошондой дөөлөткө жетсем. Сен жөнөкөй эле баягы эле кутмансың. Шералынын чокою жокпу? Сен айылда эле жөнөкөй үйлөрдүн арасынан чыккансың. Кандай учур болбосун ошол боюнча калсаң жакшы деп өзүмө кеңеш айтат элем. Ошол учурларды эстейт элем да, эгер ошондой болсо. Мен ойлойм, мен басып өткөн жолум, азыркы күндөрүм деле эсимен кетпейт болуш керек, ошол кезде унутуп калбасам керек деп ойлойм. Бирок эми пенде ар кандай инсанбыз, унутчакпыз баарыбыз. Унутуп калабыз го бат эле. Жамандык келсе, көргөн жакшылыгыбызды унутуп калат экенбиз. Сиз айткандай дөөлөт келсе, болгон кыйынчылыкты унутуп калат экенбиз. Бирок билбейм, эми бул ой жүгүртүп, билим алуу менен дарыласа болот болуш керек деп ойлойм. Нурсултан айтканда бир жазганы бар да Фейсбукта. Тилеген талант дайыма эле адамгерчилик менен айкалышпайт экен деген сыяктуу маңызда, маанисинде. Бирөөгө таарыныч айтканы бар да. Анан ошол талант менен айтайын дегеним, буга чейинки белгилүүлөрдүн өмүр баянын окуп отурсаң, жалаң бири-бирине чылбыр ыргыткандар экен да, бири-бирине көр казгандар экен. Анан азыркы заманбап жашоодо ушундай силердей жаш муундар өсүп келатканда, ал нерсе дагы деле орнойт бекен же биздин аң сезимдерибиз башкача экенби? Бийиктептирбизби? Биз чылбыр ыргытканга мындай дитибиз барбайт бекен же барат бекен? Кандай болуп атат азыр силердин дүйнөңөрдө? Нурсултан айткан эсиме түштү, аны да мен окугам. Түгөлбай айтат. Түгөлбай Казаков агайыбыз, атабыз, биздин даанышман кеңешчи атабыз айтат. Кээ бир таланттарды көрүп, кээ бир адамдарды көрүп, талантын көрүп, алаканга салып бап эстегин келет. Адамгерчилигин көрүп, сайгалпар эле атып салгың келет дейт. Эми андай адамдарды дагы кездештирип атабыз эми азыр. Сиз айткандай жолдун башындабыз го азыр, бирок кездештирип атабыз да, кездештирип келатабыз баштагандан бери эле. Мен ушу комузумду колума алып, акын болоюнчу деп ушундай сүйүнүп, толкунданган күндөн баштап эле кезиктирип келатам мен, чынын айтканда. Ошол учурда эле башталган да. Бирок негедир мен өзүмдүн кичине жөнүм бошуракпы деп ойлоп коем кээде. Өзүм кичине мындай жөнөкөй ачык тилде айтканда кичине далдырыраакмынбы дейм да. Себеби биздин чөйрөдө, биздин коомдун арасында азыр аттарын атап мындай айткым деле келбейт, бирок ушундай удургуган жанагындай ар кандай маселелерге аралашып, сени ошо аралаштыргысы келгендер көп экен да. Ушинткиси келгендер көп экен. Бир нерседен бир нерсе жасай коюп, ушундай бир майда чүйдө кычык жолдор менен жүргөн кишилер көп экен. Анан ошолорду кээде көрүп таң калып коем да, ушунча да болот экен я депчи. Мен эмнеге ушул нерселерге көңүл буруп ушинте албайм я деп, байкай албайм деп өзүмдү кээде ойлонуп коем да. Анан бирок мага эмне кереги бар мунун дейм кайра. Комузумду көтөрүп, бир жакшы ыр жаратып, андан көрө жакшы нерселерди жаттасам, жакшы нерселерди элге тартып алсам жакшы болот эле деп эле кыялдана берем. Аны сиз айткандай, биздин коомдо өскөндөр дагы бар. Сизге окшоп белди деп бурап койгондор дагы бар.
деп айтсам мындай чыгабыз өйдөрөк деп. Кайра артка тарткандар дагы бар. Жанагы сиз айткан ылай баткакка ороп, жууруп ыргыткандар дагы бар. Тепкилегендер дагы бар. Бийикке чыгып ой жүгүрткөндөр дагы бар. Бирок ошо бийикке чыгып ой жүгүрткөндөрдүн арасында дагы жанагы ылай баткакты кемеле дегенде тизеге чейин кечип алгандар дагы бар. Менимче көбүнесе жок дегенде коомдо бир ушундай бийиктикке көтөргөн, өсүүгө, өнүүгө, алдыга умтулууга, илим билимге, бийиктикке, жан дүйнөнүн тереңдигине, кенендигине умтулта турган адамдар болсо, бир ушундай ынтымакта эч бири-бирин, анын арасында да бири-бирин тепкилебеген бир коом болсо, көбүрөөк болсо жакшы болот эле деген ниет тилегим бар менин дагы. Төкмөлүккө кирип атканда бул төкмө, мисалы үчүн мен майга алып атканда деле трансқа кирип алып, такыр башка дүйнөгө жоголуп алып алам да. Бир нерсени жазып атканда деле трансқа кирип кетесиң, такыр башка дүйнөгө кирип кетесиң. Окуп атканда да окуп аткан нерсең менен такыр башка жакка аламга сүңгүп кетесиң. Бул сүңгүп кетүү, трансқа кирүү деген нерсе бул Кыргызстандын өзөгүнө бүткөн нерсе окшобойбу? Же башка улуттар деле ушинтеби? Силер төгүп атканда да бул нерсе башка жакка кирип кетесиңерби? Анда үзүлүп кеткен, транстан чыгып кеткен, сөзүңөрдү таппай алган учурларда эмне болот? Кандай кыласыңар? Жанагы башында айттым мен, устаттарыбыз деп, улууларыбыз отуруп алып, көлкүп, чалкып, бири-бирин сүйүп, ушундай мээрим төгүп айтышып атса, карап суктанасың да, ушундай болсо деп. Бизде деле андай учурлар болот. Өнүгүң жакшы болуп, жакын санаалаштар бар да, маселен, айтышта деле биздин чөйрөдө деле акырда. Ошого жүп болуп алып, бири-бириңе сүйүү берип, кайра обратный связь берип, бири-бириңе ушундай айтыш болсо, жакшы айтыш болот да. Ошонун арасында чым-чып бир нерсени айтып, аны тиги туура түшүнүп, кайра ал сени бураса, сен туура түшүнүп, ага мындай деп жооп берип, элди көтөрүп, тамаша чыгарып ушинтсе кызыктуу дагы болот, жан дүйнөгө дагы жагымдуу болот. Жана сиз айткан транс, көлкүп чалкыган, бийикке чыгып алып айтышкан, ушул айтыш болот да. Анан бирок көбүнесе азыр биздики ит талашкандай учур көп болуп кетип атат да. Деп эле бири-бирибизди ушинткен учурлар көп болуп кетет негизичи. Бийиктикке чыга албай немеде калып калатсыңар, Аны пендечиликте. Аны моюнга алып коюш керек, бизде андай нерсе көп. Анан сен баягыда минткенде, анан айткенде, сен эмнеге минтпей койдуң деген учурларыбыз көп да. Таарыныч болгон. Айтыштын көп эле таарыныч болуп кетет кээде. Сен деген минтсең болмок десе, ой, сен өзүңчү, сен кече эле минтип жүрбөдүң беле, сен минтип атканда деген учурлар көп болот да. Анан ошондой учурда каяктагы транс, кайдагы эргүү, каяктагы көлкүп чалкыган айтыш жок да анда. Ал кезде болгон өзүнүн пендечилик кызыкчылыгы биринчиден. Эптеп эле ушуну көмө койсом же жок дегенде ала жатсам деген эле маселе болот да. Төкмөлүктө деле. Анан андай учурда эргүү дегенден дайын жок. Андай маалда сиз айткан транстын вообще элестете албайбыз анда биз. Такыр эле. Ошондой учурлар да болот да сөзсүз түрдө. Жана улуу төкмөлөр силерге чейинки тарыхта калган адамдарды айталычы. Алар кантип көлкүп чалкышчу экен, алар ушу пенделиктен бийик болушчу экен, изилдеп, сураштырып, адамгерчилигин байкаштырып көрдүңөрбү? Китептерден мисалы айтыштарды окуйбуз да, биз айтыштарды окуйбуз. Эми азыр соцсетке дагы көбүнчө чыгарып атышат, азыр жакшы баракчалар ачылып, ошол залкарларыбыздын айтыштарын, улуу аталарыбыздын залкар төкмөлөрдүн айтыштарын, запистерин чыгарып атышат, айтыштарын. Эсес Турсуналиев, Тоомай Абдиев аталарыбыздын, Ашырал аталарыбыздын, ушу Замирбек аталарыбыздын айтып берүүсүндө көп айтыштарды угабыз, китептерден карайбыз.
аларда дагы өтө бир мыкты тамашалар болгон да. Кереметтүү айтыштар көп болгон. Маселен, Токтогул Эшмамбет Кара Курман үчүн айтышы, Азилдин тамашанын курдаштык бир керемет Азил тамашанын үлгүсү да сонун. Карасаң, бири-бирине аябай катуу сөздөрдү айтат да, катуу тамашалайт аябай. Бирок негедир сүйүү бар да ошол айтыштын мындай. Түпкүлүгүн карасаң, Кара Курмандын ошол жерден силер экөөлүк кылып кеттиңерби? Мен жалгыз болуп жеңилип калдымбы же кандай билбейм. Бирок жеңиш силердики. Меймансыңар деп экөөнү бирөөнө сом берип, бирөөнө тонун жаап, сыйлап аягында кастарлап атат да. Анын аркасында дагы тамаша менен уланып бир кереметтүү айтыштар көп мындай. Анан бирок ал кишилер бизге окшоп күнүмдүк турмушун айтып, көбүн эсе эми ушуну эле эптеп жеңе коеюн деген максатта алды артынан чыгып өзүнүн жеке жашоосуна, башкасына ушундай көбүн эсе көп учурда асылып айтышпаптыр да. Мындай учурлар да болгон. Ал кезде Баймановдор, Бийлербек болуштар, айтышасыңар деген ушундай доор болгон экен да кезде дагы. Ошол маалдарда жанагындай жанышып, бири-бирин сабашып айтышкан учурлар болгон маселе. Бирок биздикинде азыркы коомдогудай бир майда барат сөз менен бири-бирин тепкилеп, коомдун алдында, элдин алдында ушуну бир жыгып алсам деген максаты жоктой сезилет да мага көбүнчө. Сон жанагы баштагы сөзүңдү дагы терең түшүнүп кеттим да. Мисалы үчүн сен ошо улуулукту эңсеп, ошол улуулукта, бо бийиктикте турайын десең, жаныңдагы өнөктөшүң пенделик менен көтөрүп чаап койсо, элдин баары ошо пенделикке оогону сенин жан дүйнөң ачыштырат окшойт, э? Ошол маселе да көбүнчө. Ошонусу менен маселе. Түгел баягы айтат да, бүркүт болбойсуңарбы депчи. Сизге берген маегин дагы көрүп чыккан агайдын. Бүркүт болуп учуп чыккыла дагы биринчи кенен карап албайсыңарбы ушул жерде дейт да. Анан кенен карап алайын деп агайдын сөзүнө таасирленип, кенен карап алайын дегичекти эле тийгилип, тырпыратып эле келип баса калса анан ошол жерден ыйлагың келет да. Көбүнчө ыйлагың келет ошондой маалда. Анан биздин коомчулук, элдин пикири албетте элди сыйлайбыз, элден өткөн бизге байлык да жок, элден өткөн бизге ырыс кешик дагы жок болуш керек. Себеби эл бар үчүн жан багып, эл бар үчүн адам санына кошулуп, эл бар үчүн жашап келатабыз да. Биздин кыргыздын жашоо өзгөчөлүгү ушул болуш керек. Эл менен гана, эл болуп жашаганда бир рахатка балкып жашайт экенбиз бизчи. Анан бирок эл кээде ар кандай кабыл алып коет экен да. Эл кээде сен ушинтип койду го сени дегендей кишилер болот да. Чичалат. Сен жеңилип каласың го андан дегенчи. Жеңейин деген деле оюм жок менин десең кантип эле дейт да. Кантип эле депчи. Элдердин да ушундай арасында аң сезими ар кандай болот экен да, кабыл алуусу. Мен ойлойм да айтышта мындай деңгелдүү, бийик, ошо жанагы силердин кагазга ороп бергениңерди түшүнүп алган, чымчып өткөнүңөрдү, какшыктап өткөнүңөрдү түшүнүп алган адамдар отурса, күйөрмандар отурса, тияктан эле көмүскөдө эмне жатканын алдыртпай билгендер болсо, ошол рахат болуш керек. Анда баарыбыз тең эле түз айтпай эле, кыйтып айтып, табышмактатып эле, ошондо окмуш болмок болуш керек. Ушундай окмуш анткеничи кыргыздардын бүт жанагы улуу чыгармаларын, дастандарын же дабырдемелерин окуй турган болсоң,
Алар дайыма бири-бирин эле мындай балтайт эле балп этип бетке айткан эмес да, сен деге мындай турбайсың деген эмес да. Аны угум сага айтам, уулум сени ук деп берген да анын барынча. Азыр ошол деңгээлди таппай мындай пенделик болуп эле төмөндөн бийик чыга албай эле барып алатканыбыз, сенин көкүрөгүң тойбой атканы ошондон деп ойлойм да. Анан бул төкмөлөрдүн арасында бир жүрүп калган таныш досторум айтып калды эле, булар бири-бирин улуу кичүү деп сыйламай жок экен. Баары эле бирдей тең ата болуп эле тебелеше беришет экен. Анан өздөрү төкмө акын болсо, өздөрү бийиктикти касиетти алып жүргөн эмелери болсо, мындай өтө эле пендечилик, майдачылык болуп кеткен эмнеси деп таң калып келгендер бар да. Бул силерде бул норма да, мындай бири-бириңерди чымчылашмай же биз сырттан түшүнбөй калдыкпы, кандай болду бул жакты? Жанагы эле маселе пендечиликтен чыга албай калган кандайдыр бир топтун, кандайдыр бир маселен 2-ден 4-төн бири-бирине санаалаш болуп жүргөн маселесинен болуш керек деп ойлойм мен. Мага ошол маселеңер вообще жакпайт. Эмне үчүн бөлүнүп жүрүсүңөр? Жок, бул мен бөлүнүү жөнүндө айткан жок. Жок, бар. Мен сырттан карайм. Силер эки бөлөксүңөр. Баланча устаты, тигинче устаты болду. Мен бөлүнүү жөнүндө айтайын деген ниетим жок. Маселен айтайын деп атканым 2-ден 4-төн болуп санаалаш болуп жүргөндөр бар да, маселен. Нурсултан экөөбүз кандай жакынбыз мисалы. Экөөбүз сыяктуу дагы бир экөө жакын. Ушундай жакындар бар да. Анан бир кезде Нурсултан экөөбүз минтип кеңешкенбиз да. Кел. Ушундай бир жакшы мамиледе бололу баарына. Деп. Ушундай бир же ошол кезде бир арууспу деп кетем мен аябай. Ушундай максат кылганбыз өзүбүз. Баарына деп. Анан жана сиз айткан улуу кичүүсүнө деле баарына тең эле кандайсың деп. Жакшыбы деп жылмайып сүйүп берип коеюнчу бир деп. Деп ушинтсең. Эмне болду эле? Алейкум деген да балдар болот экен, кичинекей балдарчы. Анан апай жок. Мындай болбойт экен деп анан биз дагы ар кимге өзүнө жараша мамиле кылып баштадык дегендей. Бирок билбейм, мен өзүм жеке өзүм улууларга улуудай, кичүүлөргө кичүүдөй эле мамиле кылам деп ойлойм. Бирок айтыш чөйрөсүндө ушул өзүбүздүн агалар менен, достор менен мындай айтышта көбүн эсе улуу деп сыйлап айтышабыз, бирок эми маселен аябай эле ой байкем сиз ой байке дебейбиз да, андай эмес да. Эмнеге дебей калдыңар? Анда айтыш чыкпай калат экен да көбүн эсе. Илгери деле аталарыбыз ошондой айтышкан маселен. Эшмамбет Токтогул аталарыбыз деле бири-биринен жашы кичүү, улуу болгон, ар кандай болгон. Алар да ошондой тамашалашып айтышкан. Тамашага келгенде тең ата болуш керек экен да. Тамашага келгенде айтыш да сахна, элдин жаркын жазыш керек, жакшы нерсе жасаш керек. Ал чыгармачылык. Ал нерседе эми өтө аша чаап эмес, бирок жакшы бир бийиктиктен айтылган жакшы тамаша менен азилдешсе кантип болбосун деп ойлойм мен. Бирок акындардын ичара мамилесине келгенде, ичара алакасына келгенде ал жөнүндө сиздин таанышыңыз айткан маселе боюнча мен эч нерсе дей албайм да, унчук албайм. Ал ар бир адамдын өзүнүн абийиринде ал нерсени козгобой айткым деле келбейт. Сен айтасың го кечке Манас окугула деп айтам депчи. Сен анда Манас ошол окуп чыгып, ошол жакта окуп атып, сен көкүрөгүңө сиңген эмне болду? Кыргыздын мен улуулугун таппай эле убара болуп атам да, мындай. Кайсы жерибизде улуу болуп атабыз? Сынган кылычты окуп, Каныбектер, ушундай эле романдарды окуп отуруп анан байлар, кедейлерди укмуш эзген, адамгерчилиги жок, ар бир өзүнүн мансабына таянган, же болбосо ким бийликте болсо ошол бийлигин бири-бирине мындай кылыч чапкан учурларын байкап улуулугубуз кайсы жеринде болду экен деген нерсе келип атат. А Манаста улуулук кыргыздын бар бекен ошол нерсе? Сиз ошо баарын окуп Манасты окудуңузбу? Манасты
мындай жүрөгүмдүн тереңинде болуп атат, манасчыларды кармаган, анан моуну айтып бергилечи дегеним болгону менен мындай барып мынтип сап-саптап окусаң көп нерсе кирбей атат да. Биздин улуулук Манаста деп ойлойм мен. Манас биздин улуулугубуздун, касиетибиздин, наркыбыздын, салтыбыздын, кадыр баркыбыздын уюткучусу деп ойлойм да. Сиз айтканга кошулам мен дагы. Себеби маселен ошол китептерди окуп отуруп мен дагы сынган кылыч маселен бири-биринин далга келип канжар уруп эле, бири-бири менен болгон салгылаш, бири-бирине болгон саясий маселелер, маселен Каныбекти окуп отуруп мен кысылып, жүрөгүм кысылып жөн эле коеюнчу дедим да. Кыйналып кеттим, аябай. Анан Манасты окуганда мен үчүн энергиясы, куту башкача да. Себеби мен өзүм аябай сиңирип, мындай бир топ убакыт жылдарды коротуп окуган үчүнбү, аябай бир башкача ичине бир чалкып кирип кеткен жагдайым болот да, ошол Манаска киргенде. Мен азыр машина айдап баратканда дагы сөзсүз түрдө Манасты коюп алам. Маанайым чөккөндө сөзсүз Манасты коюп алам. Кечинде уктаарда Манасты коюп алып уктабасам уктай албайм да, ушундай эме. Анан негизи ошо биздин баалуулуктарыбыздын баары Манаста окшойт дейм мен. Себеби ал жерде деле бар жанагындай саясат кылып жибергендер ортодон бир Алке көчтөр бар го ал жерде деле. Ошондой маселелер бар, алке көчтөр бар, кыргылчал бар дегендей. Бирок ошонун баарын жуткан бир нерсе бар да. Ошонун баарын жуткан улуулук бар, а? Ошонун баардыгын алтындарым десе жакшы. Силердики да туура, бирок деп туруп бийиктик менен иш кылган бирөө бар да. Манас бар ал жерде. Азыр бизде Манас жок. Ошон үчүн майда чүйдөн нерселер көрүнүп калып атат бизгечи. Аны жуткан бирөө жок да. Аны жашырган бирөө жок азыр. Ошон үчүн мен үчүн Манастын кадыр баркы баарынан жогору ушундай да. Манасты мындай каарман катары эмес, аллегория катары мындай бир башкача аңдай турчу сыры бар дейт да. Ал бул метафора жөн эле. Аны чечмелесең башка дүйнө келип чыгат дешет. Ошол жагына кызыгып көрдүңбү? Ал жагынан эми көп мындай айткандар, көп кишилер менен сүйлөшүп, манасчылар менен көрдүм. Баарлашып, сүйлөшүп Манас жөнүндө. Мен ойлойм, Манастын алар айткан же башкалар айткан, дагы бирөө айткан, ал дагы бир кыры болушу мүмкүн, дагы бир кыры болушу мүмкүн. Бирок Манас андай нерсеге чектелбейт деп ойлойм да мен. Манасты кайсыл өңүттө, кайсыл багытта карасаң, ошол жагынан сага бир сыр ачылып кете берет да Манаста. Манасты азыркы доорго алып келип, азыркыга салыштырганда дагы башкача бир көрүнүштөр келип жатат, таң кала турган окуялар келип жатат да. Азыркыга салыштырганда. Ал да деңгээлге жараша ачыла берет окшойт да. Ар ким кайсыл жагынан караса, ошол жагынан Манастын кыры көп, сыры көп дегендей да. Сон эмне эрте үйлөнүп алың, ошону айтчы. Деп тур башка тема кирип кетет экен. Сүйүү күчтүү болду аябай. Мен кеч үйлөндүм го деп ойлоп жүрөм өзүм. Канча жашта үйлөндүң? Мен 21 жашымда үйлөндүм. Кеч үйлөнгөн ушундайбы? 21 жашымда үйлөндүм. Ойлочу элем мен 17-18 жашымда эле үйлөнсөм деп ойлочу элем. Аябай сүйүүм көп окшойт деп койбойм. Бала бакыра. Азыр бала бакыра бала элек. Азыр акырында. Азыр канчага чыктың? 22-ге. 20. Кеч эле үйлөнгөн турбайсың. Мынча жашсың ары. Мага эмне таң калтырат айтайынбы? 22 жаштагы өзүбүздү салыштырабыз да, биз кандай элек депчи. 21-22 жаштагы балдар такыр баш бөлөк да, силер мындай
жан дүйнөңөр рухуңар бат физикалык денеңерден чоңоюп кеткендей сезим келет да. Мен азыр bir 35-40 жаштагы bir байке менен сүйлөшүп аткандай сезим да. 21-22 жашта. Кейде бизге кызык бул. Нурсултан досум экөөбүз кейде сүйлөшүп отуруп калсак ал айтат да, эмнеге биз мындай шудуңдап бир жака бара калып, жаш балдардай болуп мындай жүгүрүп эмнеге ушинте албайбыз биз дейт да. Чын эле эмнеге ушинте албайбыз биз деп. Анан ошенткенге да аракет кылып көрсөк окшошпойт экен такыр. Себеби биз жанагы эми тамыр алып, эми өнүп, эми көктөп баштаган кезде биз жалаң улуу кишилер менен сүйлөшө берип, аксакалдардын сөзүн угуп, Карагул Ботомду угуп, анан Акмөрдү угуп, ушул кайры укмуш болуптур, могу сөз дей бергенгеби ошол нерсени сиңирип алганга окшойт деп ойлойм да мен. Ошол себептен окшойт. Мындай жаш баладай болуп, шайдоот бир ыкчам бир нерселерди кылып ийип, бир жерде чалына коюп, анан ошол нерседен да бир нерсе жасап жиберип ушинте албай койдук көбүнчө. Азамат Болгонбаев менен Мирлан Самый кожолор болуп тең тушпуз да. Анан алар тим эле эфирде элдин көзүндө укмуш салмактуу кишилер да. Алардан өткөн абашка чал жок. Анан биз үчөөбүз калганда үчөөбүз тең кушмак ойноп кетебиз да. Бири-бирибиз менен күрөшүпчү. Биз мындай карасаң 5 жаштагы балдардан айырмабыз жок да. Анан алар мындай элге дайыма образы башкача да. Жан дүйнөсү кенедей бала да. Силер деле мындай өз алдынча калганда кенедей балага айланасыңарбы? Сөзсүз. Ар бир адамдын балапан акыбалы болот да, ар бир. Биздин деле ошол балапаныбыз чыгат бир кезде. Ал чыкканда да катуу чыгат. Өзүбүз токтоно албай антип ойнойбуз биз дагы. Анан бир байкелерибиз айтат, Нурсултан экөөбүз ойноп кетебиз да. Экөөбүз ойноп кетебиз. Бир нерселерди айтып экөөбүз кыялданып кетебиз кээде. Кыялданганда эми 3-4 жашар баланын кандай эле кыялданып кетебиз экөөбүз. Аябай кыялданып, толкунданып отурсак эле байкелер айта берет, баары бир баласыңар да депчи. Ошондой учурларыбыз болот биздин дагы. Сонун анан үнүңдүн кооздугун байкайм. Сен ырдаганда аябай жыргайм, аябай уккулуктуу, кулагым жыргайт, кулагыман кирип көңүлүм жыргайт дегендей. Мындай төкмөлүктөн дагы ырчылыкка ооп кетип, ошол жаатты да жайгарып кетем деген оюң жок болду. Сиз мага бүгүн аябай комплимент менен айттым. Аябай жакшы сүйүү берип отурсуз да мындай. Өзүмдү Түгөлбайга айткандай. Дердиңе көтүйүм бар, аягымды сабачы элем анан деген. Ырчылык боюнча, аткаруучулук боюнча, аткаруучулук багыты да өзүнчө бир чоң багыт болот экен. Өзүнчө бир жол болот экен. Мен байкелерим өзү ырдаган үчүн, үй бүлөдө ыр-чоорго жакын болгон үчүн, аткаруучулар болгон үчүн мен буга кызыгуум болгон. Мурда эле ырдаганга кызыгып, кичинекей кезимден ырдап өзүмчө ырчы болгум келип ушундай учурлар болгон да. Азыр мен ойлойм, мен бул аткаруучулук акындыкка керек болгон бир шайман депчи. Ошого ырга комуз дем берет дейт. Ошондо атабыз. Ушу комуз, аткаруучулук, чеберчилик жана башка нерселер бул акындыктын бир шайманы болуш керек, бир колдоп акындыкты ушу сен жарата турган ырыңга бир түрткү болуп, тепкич болуп бере турган нерсе болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн аткаруучулукту мен өзүнчө бөлүп айтып, аткаруучу болуп, ырчы болуп, ошо ырчылыкка көңүл буруп, ошол жак менен кетсем деп деле айта албайм. Жогорку билимди каякта окудуң? Жогорку билимди алып бүтө элекмин али. Азыр каяктасың? Азыр Бөсара Бешналиева атындағы искусство университетинде биринчи эле курсмун айтмакчы. Сырттан окуп атам. Мында ичтен окуйн деп кирип окуй албай койгом. Байланбайт бекесиң бир жака. Ошол кезде эркиндик бекен жан дүйнө. Ошол кезде өзүм ким экенимди, эмне экенимди деле бир дурус түшүнө элек экенмин мына кезде. Азырчы? Көзүм туман,
Мен досторум, группалаштарым окуйлу деп нота карап дайынданып отурса, мен де кыял такыр башка эле туруп алды ошол кезде. Өзүмдү ошол жактан элестете албай эле койдум такыр. Анан болбойт окшойт деп кетип калдым. Азыр мындай чечиштиңби өзүң менен өзүң, сен ким экенсиң, эмнеге келипсиң бул жашоого? Мен эми азыр ойлойм да. Мен көрсө ошол кезде акын болуп, акын болгонду мындай элге чыгып ырдаганды каалап турчу экенмин аябай. Ушул нерсе менен бирөөгө бир нерсе тартып алагым келчү экен деп койдум ошол кезде. Эми азыр ойлойм, мен ушул жерде туулганыма, ушул жерде жаралып, ушул кыргыз болуп жаралып, колума комуз алып, Кудай ушундай шыбага берип өнөрдөн ушинткенине караганда, мен элдин жан дүйнөсүнө, элдин көкүрөгүнө бир жакшылыктын, жакшы нерсенин шооласын себелей турган адам окшойм деп ойлонуп койдум да. Адам адамга күзгү дейт го, мен сенден өзүмдү көрүп атам да. Анан бул тереңдик, ичиңдеги тереңдик болгондон кийин сыртыңдагы жеңилдик болсо, экөө баланс болуп, бирин-бирин тутунуп өрчүп кетет экен. Кээ бир адамдар бар, тереңдиги бар, жеңилдиги жок. Тереңдикке сүңгүп, чокусу менен кирип кетет экен дагы. Анан ошактан укмуш терең философияга, анан депрессияга, анан тияк бияктарга, асан кайгынын немесине кирип кетет экен да. Туура айттыңыз муну. Анан кээ бир адамдарда жөн эле жеңилдик бар, тереңдик жок. Ал желпеңдеп жүрүп эле жеңилип калат турмуштанчы. Туура айтып атасыз муну. Аябай жакшы айттыңыз негизи. Муну мен ушул нерсени байкап калдым да. Агаларым да кеңеш айтты. Ушул нерсени сезип байкап калдым. Себеби бир кезде мен жана сиз айткандай асан кайгы болуп бараттым да. Карасам эле кумуш дөшааларды көрүп алып эле, анан таасирленип алып эле, ошол таасирден чыга албай эле, анан ушул окуган китепти окуп эле өзүмчө кыялданып эле токтоно албай, жетине албай ага берилип кирип кеттим бир балда. Анан ал учурга кирип кеткенден кийин тумчугат экенсиң аябай, сиз айткандай. Ал муунтат экен, ал тереңдик өтө кысым күч болот экен ал жакта. Басым күч болот экен. Анан өзүмө келе албай эле ошол жерде эле анан отуруп калдым такыр. Туман болуп эле, күйүп жанып эле, куйкаланып эле, уйпаланып эле өзүмчө эле. Өзүмө келе албай эле. Анан бир жакшы агаларымдын кеңеши да болду. Анан ошол жерге отуруп алып анан ойлондум. Так, эмне кылыш керек эми ушул жерден? Отура берсем, узабай эле, көп узабай эле өлөт окшойм дедим да. Адамга өлүм көбүнчө ушул нерседен келет окшойт деп ойлоп койдум мен. Эмне кылыш керек? Өлүп калыш керек ушинтип. Өлбөчү, таяк жейсиң сен. Деп анан ойлонуп анан ой деп. Сизге окшоп, мындай ошол маалда сизге окшоп, сиз сүйүү берип коет атпайсызбы адамдарга? Каалайыңдар десе деп. Ошол нерсе жетишпейт экен адамгачы. Ошондой маалда өзүң жанагы чөгүп, өзүңдү өзүң кемирип, булам жеп баштайт экенсиң да ошондой маалда дагы. Анан жанагы нерселерден чыга албай, ушундай болуп турган кезде анан элдер анан жанчат экен. Ага тууган, тааныш, билиш бүт жанчат экен. Сен жиндүү болуп калган турбайсыңбы депчи. Ошондой маалда такыр турбай эле жата бергендер көп экен да. Кийин байкай баштадым. Ошондой маалдан анан ошондой акыбалга түшүп туруп анан ошол жерди тээп туруп анан чыгат экенсиң, көбүнчө ошондой чыккан экен. Бул үчүн жакшы адамдардын да колдоосу керек экен. Бир Кудайдын мээрими түшкөн анан көтөрүлөт экенсиң ошондой жерден. Анан азыр антип эле өзүм укмуш болуп эле, укмуш таасирленип эле мынтип антпей калдым мен. Антпей эле мындай эле жашаш керек экен көрсө, эл менен эл болуп аралашып, мындай
бирде бар болуп, бирде жок болуп, бирөөнөн сурап берип, ушундай алака болуп, жана сиз айткандай жеңилирээк болуп кыймылдап жашаш керек экен, жашоонун агымынан калбай жашаш керек экен деп ошо аракет кылып калдым ки. Сон түшүнгөнүңө кубандым. Анан комуз жөн эле турган жок. Мен Кутманды ырдатпасам болбойт да, Кудайым ай. Кайсырды ырдап берсеңиз? Сон өкүрөккө май. Сүйүү ырларынан терең ырларды тимеле койбойлу бүгүн. Анда бир ырдап берейин сизге. Sağındım sizdi, sağıngan mençe bolbostun, sağınıçmıcı, жүрөктү эркин койбостун, sağındım sizdi. Üstünüp kalgan yüzünün gün özü doktor, gümüş çaç menin can dostum. Oy can dostum. Sağındım sizdi, enesin gütkön baladay. Sağındım sizdi, yaşınız kança karabay. Gütkönдөр gütör, koyaz ele gütör köp bolson. Mençelik sizdi, gütpöstür eçkim tacabay. Oy tacabay. İşiniz dadal, jaratkan anı koldosun. Süygöndü bilsen, süydön erit korgoşun. Süygö sizdi, bu vakit jogun bilsem da. Ey, sağındım sizdi, sağınıp жүрөм can dostum. Oy can dostum. Sağındım sizdi, üstünüp kalgan yüzünün
Керемет. Чоң рахмат. Жан дейіне жырғады. Бұның сөзі оны сенкіби? Жоқ. Кімдікі? Бұл Сталбек Бақтыгулов ағайыбыздық. Сен ыр жазат кесің ғой, ыр шығарат. Мақырындап. Мен баяғы жаңа элек айтқан жана түпкө отуруп алып чөгүп кеткен маалында жазган ырларым бар. Депрессия бет. Сен мындай кыл. Элмирбек агаңдын талантын, башка жактарын баарын жугуз, тагдырын жугузба, макулбу? Айтканыңыз. Сен узун жаша. Тетиги түптөн сонун чыгармалар жаралат теги тереңдиктенчи, жанагы экөөбүз кирип кеткен тереңдиктен. Мен жөн эле ойлорум чыгат, сен жанагындай сонун чыгармаларың чыгат. Бирок ошол түптөн да өйдө чыкканды билүүбүз кажет. Түпкө оп тартып кетпеш керек. Жеңилдик менен кени тереңдикти мындай айкалыштырып жүрөм. Ошончу мен далактап бала кыял болуп жүргөндүгүм себеби ошондон деп ойлойм да. Келип бергениңе рахмат. Жүрөгүм тойду, көкүрөгүм тойду. Кыргызстанга, кыргыз элине ушундай жаш таланттар, чырпыктар өсүп келатат, эртең чынар болот. Булар бүркүттөр дегим келип атат. Мен аябай мактангым келип атат ушундай жаштарга бар экенине. Ушулардын ааламы ушундай деп ачып берип атам. Анан аздектейли, сындырбайлы, анан сүйөлү. Силер болсо ошол биз берген мээримди, сүйүүнү, кол чабыбызды, жакшы көрүүбүздү көтөрө билгиле. Эртең телпектеп, дилдиктеп кетсеңер таяк жейсиңер. Болду. Ошол чыгармачылык ийгилик сага. Рахмат. Сизге ийгилик болсун. Бийиктиктерди багындыра бер. Талантыңды курчут, тилиңди курчут дагы. Көп сонун жаңылыктарың менен биздин студиябызга кайра келип тур. Болду. Кудай буйрса. Жакшы күндөрдө жолугалы. Урматтуу YouTube каналым көрчүлөрү, силерге дагы көкүрөгүңөргө толдубу, кутманды мурун билчү элеңер, жаңы ачылыш болдубу, айтор пикирлериңердин баарын жазгыла. Күтөбүз дагы кандай темада маектешүүмдү каалайсыңар, кимдерди күтөсүңөр, каналыбызды подписацияны басып койгула, катталгыла. Бизге ал майдай жагат, комментарий жазсаңар майдай жагат, бөлүшсүңөр андан жагат. Ошол активдүүлүгүңүздү көрсөткүлө. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы. Балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер.